Саламатсыздар балдар. География сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы жердин рельефи, тоолор. Балдар, үй тапшырма. 16 параграфты окуп, А класстагы тапшырманы аткарыңыз. Бүгүнкү сабактын максаты рельеф жөнүндө түшүнүктү калыптандыруу. Жер бетинин рельефинин негизги формалары, алардын бийиктиги, түзүлүшү жана жердин мүнөзү боюнча айырмачылыктары жөнүндө жалпы түшүнүк берүү. Географиялык диктант. Балдар, суроого жооп бериңиздер. Жер канча катмардан турат? Туура балдар, жер 3 катмардан турат. Кийинки суроо. Жердин ичинде эмне жайгашкан? Туура балдар, бул ядро жайгашкан. Жердин жогорку кабыгы бул литосфера балдар. Туура. А литосферанын эң жогорку бөлүгү бул эмнеде болот? Туура балдар, бул жердин кабыгы болуп саналат. Рельеф деген эмне? Балдар, силер билгендей эле, жердин бети тегиз болбойт. Ал ойдуңдардан, түздүктөрдөн, дөңсөөлөрдөн, тоолордон жана океан ойдуңдарынан турат. Сүрөттү карасаңар, Сахара чөлү көрсөтүлгөн. Какатау жанар тоосу, Ажыдар тоолору, Шаркыратма. Демек балдар, рельеф деген эмне? Кургактыктын бетинин, океан, деңиздердин тамагынын бирдей эмес ой кырдуулугунун жалпы жыйындысы рельеф деп аталат. Рельеф өзүнө негиз жана фон кылып кызмат кылган тегиздиктеги скульптуралык сүрөттөмө. Рельеф композициянын тегиздикке перспективалык жол менен түшүрүү, түр үлгүрүсүн жумурап келтирүү, татаал көрүнүштөр менен архитектуралык жана пейзаждарды, кыргактарды сүрөттөө мүмкүндүгүн түзөт. Жер кыртышынын материктик, океандык болуп бөлүнгөндүгүнө алардын рельефи да бири-биринен айырмаланат. Тоолор, түздүктөр. Рельефтин ири формалары бул материктердин дөңсөөлөрү, океандардын ойдуңдары. Жер рельефинин негизги формалары бул тоолор жана түздүктөр. Демек балдар, рельефтин формалары булар планетардыкка, материктик менен океандык кирет. Негизги рельефтерге бул түздүктөр менен тоолор кирет. Майдаларга алардын аңдар, суу өрөөндөрү, дөңсөөлөр, ойдуңдар, чуңкурлар кирет. Демек, материктик бул түздүктөр менен тоолорго бөлүнөт, ал эми океандык болсо, океандык кырка тоолор жана океандык түздүктөр. Бул демек, каньон, тереңдиктеги чуңкурлар, кырка тоолор, жалгыздап жайгашкан тоолор, материктик тайыздыктар жана капталдар кирет. Рельефтин ар түрдүүлүгүнүн себеби. Демек балдар, мисалы, биз жогоруда айтып кеткендей, рельеф бул жер бетинин тегиздиги, тегиз эместиги, ал ойдуң, түздүк, дөңсөөлөр, тоолор, океан ойдуңдары. Эмне үчүн алар ар түрдүү болуп саналат? Биринчиси, эң негизги бул эки процесстердин себебинде. Биринчиси бул ички процесстер, аларды биз эндогендик процесстер деп атайбыз, жана тышкы процесстер. Бул экзогендик процесстер. Демек балдар, келгиле, ички процесстерди кайсылар кирет экенин өтүп кетели. Демек, эндогендик процесстерге бул негизи ошол жердин ичинде боло турган процесстер. Бул мантиядагы заттардын кыймылы дегенди билдирет да. Демек, кандай негизде алар пайда болот? Эндогендик факторлор өзү негизи рельефтин эң чоң түрлөрүн түзө турган процесстер болуп саналат да. Жердин
эндогендик жана экзогендик процесстери. Жердин эндогендик жана экзогендик процесстери биздин планетада көптөгөн ар кандай геологиялык процесстердин турганына пайда болот. Бул процесстерди пайда кылган күчтөр жердин үстү жагынан жана жердин ичинен пайда болгон процесстер. Жердин ичтеги күчүндөр тарабынан пайда болгон процесстер эндогендик процесстер деп аталат. 3 негизги эндогендик процесс бар. Бул бүктөлүү, иштеп чыгуу жана вулканизм. Алар негизинен плитанын чектеринде кездешет жана ошондой эле аймактары бул начар болуп. Эндогендик процесстер рельефтин көптөгөн негизги белгилерин пайда кылат. Ал эми экзогендик процесстер бул тышкы процесстер. Жердин сырткы бетинде болот. Себеби күндүн энергиясы, тартылуу күчү, организмдердин активдүүлүгү дагы бул рельефтин ар түрдүүлүгүнүн себеби болуп саналат. Ички күчтөр алар жер бетинин тегиз эместигин жаратат. Жер кыртышынын кыймылынын натыйжасында тоолор пайда болот. Демек балдар, тышкы процесстер бул шамалдаттыруу, физикалык жана химиялык шамалдын кыймыл аракети, суунун кыймыл аракети, мөңгүнүн кыймыл аракети, организмдердин кыймыл аракети жана ошондой эле адамдын кыймыл аракети. Рельефтин өзгөрүшүнө төмөнкүлөр таасир этет. Бул тышкы күчтөр. Алар жердин бетин тегиздейт. Сырткы күчтөрдүн таасири алдында тоолор таң калыштуу формаларды алышат. Балдар, сүрөткө байкасаңыздар, рельефтин ар кандай формалары. Шамалдоо дагы өзүнүн күчү менен рельефтин сырткы келбетин өзгөртөт. Демек, рельефтин пайда болушундагы себептик байланыштар. Себептер бул жер кыртышынын кыймылы, жанар тоолордун атылышы, шамалдын, суунун, муздун жана ошондой эле адамдын иш аракеттери. Демек, анын кесепеттери бул жер кыртышынын бүктөмдөрүнүн жаракаларынын көтөрүлүп түшүүсүнүн пайда болушу, тоолордун жана терең капчыгайлардын пайда болушу, дарыя өрөөндөрү, адырлар, сайлар жана дөңсөөлөрдүн пайда болушу. Кургактыктагы тоолор балдар. Келгиле, андай эмесе биз силер менен рельефтин эң чоң формалары жөнүндө, демек тоолор жөнүндө айтып өтөлү. Жер шарынын үстүңкү беттин материктер, ойдуңдар, түздүктөр, жапыз бөксө тоолор ээлип жатат. Ошондуктан рельефтин негизги эки формасы байкалат. Бул томпок жана чуңкур. Мисалы, Чыгыш Европа, Евразиядагы Батыш Сибирь, Туран, Улуу Кытай жана башкалары ойдуңдар менен түздүктөр. Чыгыш Сибирь бөксө төөлөрү, түндүк, түштүк Америкадагы улуу түздүктөр, Амазонка, Миссисипи жана башка түздүктөр менен ойдуңдар. Демек балдар, тоолор бул түздүктөн жогору көтөрүлгөн, бийиктик айырмачылыктары бар 200 метрден ашык жер бетинин кеңири аймактары. Тоолордун бийиктиги боюнча айырмачылыктары өзү негизи 3 топко бөлүнөт. Биринчи топ бул жапыз тоолор. Бийиктиги 200 метрден 1000 метрге чейинки тоолор. Орточо бул 1000 метрден 2000 метрге чейинки тоолор. Андан тышкары бийик тоолор бул 2000 метрден ашык. Эң бийик дагы тоолор бул 5000 метрден ашык. Балдар, суроо. Физикалык картада ар кандай бийиктигидеги тоолор кандай түстө көрсөтүлгөн? Жапыз тоолор ачык күрөң, байкагыла балдар. Жапыз тоолор ачык күрөң, орто тоолор күрөң жана бийик тоолор бул кара күрөң өң менен белгиленген. Бийиктик боюнча тоолордун айырмасы. Демек, балдар, байкагыла. Жапыз тоолор, орто тоолор, анан бийик тоолор. Бийик тоолор өзү негизи 2000 метр бийиктиктен башталат. Орто тоолор бул 2000 метрге чейинкилер. Мисалы, Урал тоосу. Бийик тоолор бул мисалы Кавказ, Эльбрус тоосу, Альпы, Кордильер кирет. Ал эми эң бийик тоолорго бул мисалы Жамалуңма тоосу кирет.
Джамалунгма бул Кудайлардын апасы. Бийиктиги 8848 метрди түзөт. Тоолуу облустар жер шарындагы кургактыктын аянтынын 36% жакын ээлейт. Алардын көпчүлүгү эки тоо системалардан. Бул Кордильер Анды жана Альпы-Гималай тоо системанын курамына кирет. Альпы-Гималай тоо системасындагы Гималай тоолору жер шарындагы эң бийик, эң жаш тоолор болуп эсептелинет. Бул жерде Джамалунгма Эверест чокусу дүйнөдөгү эң бийик чоку. Кургактыктагы тоолордун түзүлүштөрү өз ара айырмаланышат. Кавказ, Эльбрус, бийик тоо, жалтырак, темир. Грек уламышына ылайык, Кавказда Эльбрус тоосунун чокусунда Кудайлар тарабынан Прометей байланган. Анткени ал адамдар үчүн асмандын оотун уурдаган. Анд тоолору. Кордильер Анд тоо системасы Түндүк Муз океанынын түштүк жээгинен баштап Антарктикага чейин созулуп жатат. Жалпы узундугу 18.000 километрден ашык. Анд тоолору бул инк тилинен айтканда жес же болбосо жес тоолору, жердеги эң узун тоосу. Эң бийик жери бул Аконкагуа чокусу 6962 метр. Бул дүйнөдөгү эң бийик өчкөн жанар тоо. Түштүк Американын батыш жана түштүк жарым шарлардын эң бийик жери. Тоонун аталышынын келип чыгышы так белгилүү эмес. Кээ бирлери аны кечуа тилине которгондо Таш гвардия дегенди билдирет деп айтышат. Альпы тоолору бул Европадагы эң бийик току. Монблан чокусу бийиктиги 4807 метр. Батыш Альп тоолоруна таандык. Франция менен Италиянын чек арасында жайгашкан. Скандинавия тоолору абсолюттук бийиктиги боюнча орто бийик тоолорго таандык. Скандинавия тоолорунун эң бийик жери бул Норвегиянын түштүк бөлүгүндө жайгашкан Гальхопиген чокусу 2469 метр бийиктикте жайгашкан. Балдар, тоолордун мезгили боюнча өзгөрүшү, тоолордун пайда болушу көптөгөн жылдарды камтыйт. Жер кыртышы көтөрүлүп, тоого айланганча миллиондогон жылдар өтөт. Мисалы, теңир тоонун пайда болушуна болжол менен 20-25 миллион жыл болду. Литосферанын кыймылынын натыйжасында тоо тектеринин талкалануу жана жылуу процесстери күчөйт. Тоолордо ар түрдүү рельефтик формалар пайда болот. Агын суулардын аракети менен эрозия процесси жүрөт. Сай, өрөөңдөр тереңдейт. Шамал, дарыялар талкаланган тектерди тоо этегине алып келип шилендинип пайда кылат. Тоолордо көтөрүлүү кыймылы басаңдаганда талкалануу процесси күчтөрү жүрөт. Көп миллиондогон жылдардын ичинде тоолор талкаланып, дөңсөлүү түздүккө айланат. Мисалы, Казак сары аркасы. Демек балдар, биз сиздер менен бүгүнкү сабакта рельеф жана ошондой эле тоолор жөнүндө маалымат алдык. Сиздердин үй тапшырма 16-параграфты окуп, Я класстагы тапшырманы аткаруу. Андан тышкары балдар, Кыргызстандын чегинде кандай тоолор жайгашкан жана эң бийик чокусу кайсыл? Ошол жөнүндө толук маалыматты дептериңиздерге жазыңыздар. Ушуну менен сабак соңуна келди. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.